Эми бүгүнкү күндө мына биз талкуулап жатабыз деген эми техникалык жактан параметрлер боюнча, анан деген жалпы регистрационный система катары деген ошол Кыргызстанда иштеп жаткан бүткүл психологдорду ошол регистрация кылып бир мамлекеттик бүткүл бир система түзүлүш керек. Ошол системада регистрация өткөн психолог кандай иштей алат, анан бул боюнча азыр атайы деген чоң мына профессионалдык коомчулукту чогултуп алып талкуулап жатабыз. Бүгүнкү бир эки мына чогулуш мына акыркы чогулуштардын бири болуп атат. Ошондо деген өкмөт акыркы кадам ошол өкмөттүн саламаттык сактоо министри болобу, эмгек министри болобу дегенде ошол кимисин өткөрүп беребиз да азыр ошону сүйлөшүп жатабыз, талкуулап жатабыз. Бирок мен ойлойм бул деген эми өкмөт тарабынан чечиле турган иш болуп калат болуш керек. Сиздер даярдап жаткан мыйзамда так жазылганбы, эгер баягы психологиялык абалы начарлап кеткен болсо, дарыгер катары иш жүргүзбөй аны тиешелүү адиске жөнөтүш Сөзсүз керек түрдө, деген. сөзсүз түрдө психолог, психотерапевт катары бул дарыгер эмес. Бул деген медицинский препараттарды назначить этпейт. Ал деген ошол деген доктурду өзүн доктур деп алмаштырбаш керек. Бул деген четкий разграничение болуп туруп ошол критерийлери деген мыйзамда ачык айкын жазылат да. Бул кийинки эл үчүн да түшүнүктүү болот. Ошол иштеп жаткан профессионал коомчулукта психологдор үчүн да мындай түшүнүктүү болот да. Алар милдеттүү болот. Милдеттүү болот, ооба, сөзсүз түрдө. Мыйзамда ачык жазылып атат мунун баары. Учурда онлайн психологдор көп. Алардын ишин кантип жөнгө салайын деп атасыздар? Өзүнчө бир онлайн кызмат көрсөткөн психологдорду кандай? Ар бир ошол онлайн түрдө иштейби, офлайн түрдө иштейби, дистанционно мындай физикалык түрдө кабыл алган кандай учурлар болбосун, ал адамдар, психологдордун баары мамлекеттик жана кайтылып кетип аткан бир базада регистрация, ошол реестрде регистрациядан өтүш керек. Анан эл деген тиги Бишкекте отурабы, Нарында отурабы, Баткенде отурабы, тиги алыскы региондордо отурабы, кардар деген интернетке кирип туруп ошол единый жана реестрден деген ар бир психологдун жанында номерин, кандай билим алганын, чын эле ушул билими сапаттуубу, бул деген профессионалдуу психологпу деген ошол наамдардын баарын кайсы жерде окуп келген, стажы канча деп ошол баары жазылган онлайн реестрден көрүш керек. Атайда номерлерден бери жазып. Бул кардарлар үчүн азыркы буга чейин деле айтып келгенбиз, бул мыйзамды талкуулап, башында талкуулап жатканда деген себеп эмне болуп калды дегенде, 2-3 себептин бирөөсү бизге жаш балдардын ата энеси кайрылып, онлайн психологдор көбөйүп кетти, биздин бой жете элек психологиялык жактан мындай камтыла элек балдарыбыз деген онлайн тиги чала калышып, тиги тикток, анан инстаграм аркылуу консультация алып, бирок аябай чоң эле акча ошол жактан ал адамдар талап кылышат экен. Анан чын эле психологду текшерилечи, балдарыбыз жабыркап атат, еще хуже депрессияга түшүп кетип атат. Анан бул деген аягында деген кыйналып кетсе, ошол кардар кыйналып кеткен учурда деген, ошо жаш бала кыйналып кетсе деген жоопкерчиликтен качып кеткен учурлар да болуптур да. Анан менин балам жабыркады деп мен бир эки тиги азаттыктан деле көрүп калдым, бир эки ушундай болуп калды, буга ким жоопкерчилик алат? Анан жок, өзүңүз балаңыз өзүңүз келген, андай болгон эмес деп. Бул жерде деген профессионал психологдордун кодекс, этика атайын жазылат. Этикалык кодексте деген кандай кадамдарга барбаш керек, анан жоопкерчилик, анан чектөөлөр, бунун баары атайын жазылыш керек деп ойлойм да. Онлайн кызмат көрсөткөн психологдор социалдык тармакта баракчалары болот, ошол жака өздөрүнүн Расмий номери жазылат. Мен реестрде деген менин атым мындай, мамлекеттик психологдордун бүткүл бир реестринде номеринен баштап ошол же QR код болобу мүмкүн, анын деген ыңгайлуу варианттарын караштырыш керек да. Бул уже мамлекет өкмөт менен талкуулай турган, жана катай органдар менен талкуулай турган кадам. Мүмкүн ошол жерде деген номеринен тышкары деген киргенде билими кандай экен, тажрыйбасы кандай экен, бул деген мындай жалпы кайсы направление боюнча иштейт дегенде ошонун баары ачык айкын жазылыш керек деп ойлойм да. Маалыматтар көрсөткөнгө милдеттүү болот. Ушул мыйзам кабыл алынып калса, кимдер Өздөрүн психолог деп атай алышат? бул аябай чоң талкууланып жаткан Кыргызстанда, мен ойлойм, Кыргызстанда эмес, мен ойлойм жалпы биздин көп эле кошуна мамлекеттерде да аябай талкууланып жатат. Кыска тиги бир эки ай же 2-3 жума курстарды өтүп алып эле мен психологмун деп, анан элибиз тиги мага комментарий жазып атпайбы, ошол акыл үйрөткөндөр көбөйүп калды. Анан ошол жерде деген үй бүлө иштерине, балдарыбыздын психологиясына камтыла элек, мындай калыптана элек психологиясына, аң сезимине мындай залакас тийип аткан психологдор болуп калган. Булар чын эле ким кандай деп, ошондуктан билими бар, профессионалдык психологиялык билими,
магистратура болобу, бакалавр болобу же атайык специальность психология деген ошол билим болобу, бул жаңы психолог болом деген жаштар үчүн атайын мындай белгилене турган нерсе. Мен психолог болом дегендер үчүн, анан 3 жылдык убакыт ошол иштеп жаткан адамдарга деле мындай переходный убакыт берилет. Анткени мектептерде көп иштеген, бизде мамлекеттик кызматта иштегендер көп, атайы ички иштер министрлигине, КСИМде иштеген, системада иштеген психологдор көп болгондуктан аларга деген атайы бир переходный период берилет. Аны деген вот бүгүн акыркы варианттарын такташып туруп талкуулайбыз да. Быйылкы күнгө чейин өзүм кыска курстардан билим алып, анан өзүм психологду атап келгендер кайсы жакка Алар кирбей калышат, алар психолог болбойт. Алар деген атайы барып туруп мына жогорку жайга барып окуу жайына окуйм десе 3 жыл убакыт берилет да. Мен мына азыр онлайн психолог деп атаган жарандарга деле айтат элем, ошол биздин мүмкүн алар таланттары бар чын эле да. Ошол убакыт берилет, ошол 3 жылдык убакытпы, 2 жылдык убакытпы азыр мына талкуулап окончательный версия келебиз. Ошондо деген сиздерге ошол убакытта да барып туруп магистратура тапшырасыздарбы, жогорку билимиңиздин үстүндө ошо кошумча билим аласыздарбы. Бирок мен ойлойм, психолог деген жогорку билимдүү психология боюнча бакалавриаты болуш керек деп, бул мен жеке ишене турган мындай өзүмдүн пикирим ошол да. Анткени 1-2 жылда ошонун баарын үйрөнө турган убакыт аз болуп, 1-2 айда бул аз убакыт курстарда. 3 жыл, 4 жыл бакалавриатта окуса, аябай мындай анан кеңири эл менен да практикасы бар болуп, ошо эл менен иштесе, өзгөчө мектептерде иштеген адамдарга ошол психология билими бар болушу биз сөзсүз түрдө керек деп ойлойм да.